Туғандар, Ташкенттегідей қоз керемет үйлер Қырғызстанда Ошто дағы улам бірінің артынан бірі құрылып жатат. Мына ошол керемет үйлердің бірі Далышул үй. Бұл үй шашылыш түрдө сатылат, баасы $120,000 кеми бар. Бұл үй құрылды, дуалы тұрғызылды, чатыры жабылды, анан электромонтажы жасалды, ичи сырты шывалды. Азыр ушул үйдү сиздерге обзор кылып берели. Эгер даяр болсоңуздар, чөнтөктө акча даяр болсо, анда экрандагы жазылып турган ээсинин номуруна тез арада чалыңыздар. Ош шаарында Учар айылынын жогору жагы Деуда жайгашкан чоң каналдын ылдый жагы болуп калат. Калбай Исак көчөсүнөн киресиздер. Айланасы бүт тосулган, жер аянты 3,2 сотық кызыл китеп боюнча. Ал эми жанында бул жакта дагы бош жер тилкеси бар, ал дагы 3,2 сотық, ал дагы сатылат. Жанындагы жер бул өзүнчө сатылат. Же болбосо мүмкүнчүлүк болсо, үйдү сатып ала турган болсоңуздар, жерди дагы кошо сатып алып койсоңуздар, жериңиздер үйдүн алдында кенен болот, ортодогу дубалды бузуп ташайсыздар. Бул жердин баасы $32,000 кеми бар, түшүп берет. Мунун дагы документи бар, кызыл китеп. Үй туугандар $120,000 кеми бар. Үйдү 2 кабаттуу подвал менен чоң проект менен курган. Узун туурасы 17,5 × 8,5. Үстүндө 3 спальный, ар биринде душу менен. Ал эми астында 1 зал, 1 кухня, санузел холдору менен. Анан подвалы дагы үйдүн узун туурасы канча болсо ошондой. 3 уровень менен курулган. Чоң жолго жакын, маршрутканын жолуна болгону 70 метр. Мына ушул подъемдон чыккан деле жол өткөн. 122 ушул жерден өтөт. Каналдын нар жагы дача. Бул жакта эле жолдун көпүрөнүн аркы бетинде МЧС тарный база жайгашкан. Ошол жакта жаңы мектеп курулду, бала бакча курулду. Ал эми Учарда бул жакта дагы мектеп бар, бала бакча бар. Бул жакта Чурулдай жакта дагы, Жапалак жакта дагы бала бакча мектептер бар. Бул жерге көчөгө таза суу келген, анан канализация келген. Мына бул көчө менен түз эле ылдый түшүп келе жатканда бул жерде мына дарбазасы болот. Унаа коюучу жайы. Ал эми ылдый жагыны жолуну мен сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берейин. Бул жакка келиңиздер. Жол ушул жерге келип, күн чыгышты көздөй бул жакка бурулуп кетет. Ал жагынан дагы Тарный базарынын көпүрөсүнүн тушунан ылдыйга түшүп келсе болот. Мына ушул көчө туугандар. Канализация бар, центральный канализация бар көчө экен бул. Электр линиясы, интернет линиялары жок, электр линиясы эле бар экен туугандар. Интернет линиясын жогору жактан тартып келет окшойсуздар. Канализация бар, таза суу бар. Ушул көчө менен келип эле бияка бурулган жерде бурчта туруп калат. Мына бул жактары дагы бардыгы тосулган, чатырынын боковойлору дагы жабылган, жыгаштары жалаң, сасна жыгаштар колдонулган. Мына бул жер эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Бул жер туугандар көмүркана. Жанагы теплокейжинин умный котелу ушул жерге коюлат экен ичкериге. Бул көмүрканасы. 1,5-2 тонналык баягы майда көмүр бата турган бункер ушул жерде болот. Көмүрдү алып келип эле ушул жерде бункерге толтуруп коесуздар. Бул жака шинек менен өзү тартып алып, баягы умный котел күйүп жата берет. Өзүн өзү башкарат. Умный котел деп ошону айтат туугандар. Ал эми мына көчө жагындагы аябай кооздоп чыгарган 2 тумба куйган, римский тумбаларды. Бул жер калитка болот, эки жагында 2 окошкасы менен. Бул жагында болсо унаа коюучу жайы. Мына. Бул жерге дарбаза коюлат, дарбазаны ачып эле бир унааны ушул жерге алып кирип койсо болот. Эгерде дубалга чейин барып такай турган болсо, анда бул жерге 2 унаа батат туугандар. Бул жагында 1,5 метр аралык бар. Үйдүн аркасында да ушундай эле аралык бар өзү. Узун туурасын дагы бир жолу кайталап коеюн. 17,5 × 8,5. Көрүп турасыздар, ичи сырты шыбалган. Эми мына бул үйдүн алдына келиңиздер. Бул жакты караңыздар. Азыр үйгө киребиз да. Асты бүт подвал. Үйдүн кире беришине да бүт тепкич куйган. Эки жагына үстүнө чейин римский тумба куйган да. Рим тумбасы. Көрдүңүздөр? Кооз гүлдүү кылып көтөргөн да. Экинчи кабатында мына эки эшиктен чыкканда монолит куюп койгон, ал жер балкон болот. Көрдүңүздөр? Үй чындыгында сонун проект. Бул жагында келиңиздер, бул жагындагы көрсөтүп коелу, бул кошумча курулуш болгон. Бул жакка дагы 2 рим тумбасын куйган.
Бул жакта болсо ажатканасы, бул сырткы ажаткана. Ал эми бул болсо котельный. Котельныйдын канализация, таза суу, ысык суу, муздак суу бүт турбаларын уже жер асты менен монтаж кылып, мына жактар менен алып барып тетиги жакка киргизип койгон. Көрдүңүздөр? Мына жагы өзүнчө мында кошулуп курулган, бул жагы кухня. Чатыры бир эле кабат болуп турат, көрүп турасыздар, Бул жагы кухня, терезелери дагы полдон потолокко чейин бийик чоң терезелерден. Эми үйгө кирели, эң аягында подвалына түшөбүз. Келиңиздер, ушу $120,000 үйдү сиздерге көрсөтүп коелу. Биз азыр мына чыктык. Чыкканда эле бул жерде терезе болот, бул жагы эшик болот. Кире бериш ушул жер. Ушул жерге биринчи чоң эшикти коесуздар, бурон эшикти. Андан кийин киргенде бул жер бут чечмеси, экинчи эшик бул жерге коюлат. Андан кийин киргенде туугандар мына бул жагы ылдыйга түшкөн тепкич, жогору чыккан тепкич. Бетондон куюп чыккан. Ушул эле жерден бияка жүрүңүздөр. Бул холл. Холл аябай кенен туугандар, караңыздар. Мына жерлерге дивандар коюлат. Эс алып отура турган жай. Терезеси да полдон потолокко чейин бийик жасалган панорамный терезелер коюлат. Бул жерге дивандар коюлса, мына бул жерге ТВ зона болот. Анткени бул жака антенна электр кабелдерин монтаж кылып койгон. Бул жер холл. Андан өтүп бияка киргенде ашкана. Келиңиздер. Бул ашкана мынакей. Ашканадагы кенен, узундугу бир канча 7,5 метр чыгат да. Ал эми туурасы 3,5 метр. Мына жака бүт кабелдерин монтаж кылып койгон кухонный зона ушул жак болот. Ал эми мына жак чай иче турган орундук болот туугандар. Ушул жагы чай иче турган орундук. Же болбосо ушул катарды узунунан полностью кухонный мебель кылсаңыздар болот. Монолиттерин дагы бүт куюп чыккан. Электромонтаждарын да бүт жасап, мына караңыздар, кабелдерин терип койгон. Мына бул ак кабел эмне деп сурасам, ээси айтып атат. Бул котельныйды башкара турган, экран аркылуу котельныйды температураны башкара турган кабел дейт. Экинчи кабаттан дагы, биринчи кабаттан дагы башкарса болот экен. Анан бул жакта кухнядан чыккандан кийин биякта болсо ортодо биринчи кабаттагы санузел, кир жуучу жай, ажаткана, даараткана, душевой, биринчи кабатта бүт бардыгы ушунун ичинде. Бул жакта болсо биринчи кабаттагы бир спальный, чакан, узун туурасы 3,5 га 3,5, үйдүн арт тарабында бир терезеси бар. Бул улгайган ата-энелерди, конокторду жаткырып эс алдыра турган бөлмө. Андан кийин мына сырттан киргенде, тепкичтин жанынан сол жакка киргенде бул чоң залы, мейманканасы. Узундугу 7,70 3,5. Бул зал, мейманкана, конок бөлмөсү, же болбосо тойкана десек болот, Мунун дагы мына терезесин көрүп койсоңуздар болот. Аябай чоң панорамный терезе коюлат да. Панорамный терезе коюлат. Аябай жакшы. Бул зал, мейманкана болду. Эми экинчи кабатка чыгалы, келиңиздер. Бул жакта мына тепкич менен көтөрүлүп чыга беребиз. Асты үстүндө 2-2ден 4 терезеси бар экен. Жогорку кабатка чыкканда мына караңыздар. Бул экинчи кабаттагы коридор же холл. Мында дагы бул жагы ТВ зона болуп жасалат. Анткени интернет, антенна, электр кабелдерин бул жерге чогулткан. Бул жагы болсо балкон. Балкону дагы мына кенен, ачык балкон. 2 терезе, 2 эшик коюп койсо болот туугандар. Мына үйдүн алды бийиктиктен ушул жерден көрүнүп турат. Кошуна тараптар, жогор жак, деу дачасы бүт бардыгы ушул жерден бийиктиктен көрүнүп турат туугандар. Келиңиздер, биякта дагы 2 спальня бар. Буларды көрсөтөлү. Булар детскийлер. Мисалы мына арт тарабындагы бул бөлмөгө киргенде, бул балдар же кыздар бөлмөсү, узун туурасы 3,5 га 3,5. Мунун төрүндө бир душевой бар. Ар бир бөлмөгө душевой жасаган туугандар. Көрдүңүздөр, спальняда өзү болгону дурус да. Эми анын жанында балдар бөлмөсү бар, же кыздар бөлмөсү. Балдарды, кыздарды ушул бөлмөлөргө жайгаштырасыздар, бөлүп. Мунун дагы узун туурасы 3,5 га 3,5, ичинде душу менен. Бул дагы аябай жакшы жасалган туугандар. Көрдүңүздөр, 3,5. Мунун дагы терезеси полдон потолокко чейин бийик терезе болот. Бул экөө детский, ичинде душтары менен. Бул жакта болсо астыңкы залдын үстүндө ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү үстүнөн караганга аябай жакшы. Терезеси чоң терезе. Мына бул жак ТВ зонасы болот. Антенна, интернет, электр кабелдери келген. Биякта болсо ичинде душу бар. Душун ушу күн батыш жагына жасаган, форточкасын койгон, ичи кенен. Душевой, даараткана, ажаткана, бүт бардыгы ушунун ичинде болот. Бияк эми ата-энелер үчүн гусулкана да.
Көріп алдыңыздар, мен бір нәрсені баса белгілеп айтайын. Ушул жерде экинчи кабаттын дагы полдон потолокко чейинки бийиктиги бийик. Точно айта алмайм, мен 3 метрден бийик да, 3 метрден бийик туганда. Үстүн дагы монолит кылып куйган. Кайерде көрдүңүздөр эле? Негизи экинчи кабат менен биринчи кабаттын же биринчи кабат менен подвалдын ортосун гана монолит кылчу эле, көпчүлүк ошондой кылат. Экинчи кабаттын потологун көпчүлүгү монолит кылбайт. Жыгач менен эле чорный потолок кылып улай басып жасайт да. Мында болсо мына караңыздар. Монолит куюп салган, бул бекен болот, бышык болот, анан жылуу болот тугандар. Мына жерден чердакка чыкса болот экен, жыгачтары да бүт сасна жыгачтар колдонулуптур. Жүрүңүздөр эми ылдый түшөлү. Подвалды дагы бир катар көрсөтүп чыгайлы. Так, ылдый түшөбүз. Келиңиздер. Жүрө бериңиздер. Документтери баары так. $120,000 кеми бар. 120га 32-ни кошсо $152,000 болуп калат да. Ушу $150,000 тегерегинде ушул жанындагы бир чекти бул үйдү алып койсоңуздар болот да. Бияка мына подвалга түштүк. Подвалга түшкөндө подвалдын дагы бийиктиги аябай бийик тугандар. Чоң подвал. Мына жагы үстүндөгү залдын асты, бул дагы ушу 7,5га 3,5. Буягында бир терезеси, бул жагында бир терезеси бар. Терезе дегенде аркасында форточка, буягында чоң терезе коюлат. Бул жагында шыбалган электромонтаждары толук жасалган, үстү монолит. Анан мына фундамент куюп атканда подушкасын кандай кылган көрүп койсоңуздар болот. Мына 80дик подушканы бүт фундаменттен биринчи куюп алып, анан кийин үстүнө фундамент куюшкан. Биягы мына подвалдын чоң залы, мына жагы дагы бир бөлмөсү. Караңыздар. Эми подвалга кааласаңыздар цех ачсаңыздар болот. Подвалга же болбосо фитнес зал ачсаңыздар болот, кинотеатр жасасаңыздар болот. Айтор көп нерсе жасаса болот. Биягында бир форточкасы бар, подвалга сырттан кирип чыгып түшкөнгө мына бияка эшик койгон. Мына үстүн казырок кылып жасап аласыздар, биягы тепкич, кафелдеп сонун кылып аласыздар, бияка бир эшик, бир терезе коюп туруп аласыздар. Ушул эми туугандар, бардыгын көрсөттүк эми. Сыртка чыктык. Эч нерсеси калган жок. Ийне жибине чейин көрсөтүп бердик, Үйдүн баасын дагы бир жолу кайталайын. Үйдүн баасы $120,000, бир аз кеми бар. $2-3,000 түшүп берет окшойт менимче. Жердин баасы $32,000. Андан дагы бир $1-2,000 түшүп бериши мүмкүн. Анан бул үй турушу ушул. Эгер бизге ремонтун бүтүрүп берсин десеңиздер, себеби бул үйдү курган адамдар үй салып сатат экен. Үй салып сатуу кызматын аткарат экен. Мындайча айтканда, ушундай бизнести башташыптыр. Бул ошо алгачкы үйлөрүнүн бири экен да. $180,000 бүтүрүп беребиз дейт туугандар. $180,000 бүтүрүп беребиз дейт. $180,000 эсептешиңиздерге туура келет экен да. Анан башка жерлерде дагы жерлериңиздер болуп калса, сиздердин өзүңүздөрдө ушундай үй куруп берүү кызматын аткарабыз дейт да. Ушуну дагы мен аманат катары сиздерге жеткирип коеюн. Таза суу бар, канализация бар, электр тогу бар. Электр тогу ушу жакынкы линиялардан тартып киргизип аласыздар. Бияктан уже тартып деле киргизген окшойт. О, бир кабель кириптир. Анан маршруткага 70 метр. Мына чыккан деле эме бар жанагы. Жүрүңүздөр ошол жакка чыгайлы. Эме бар. Остановка бар, ошол тушта. Мен ошол жерди так даана көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына бул жер дагы сатылат. Ушул жергечи кудду ушундай үй куруп бер десеңиздер, куруп бере берет. Кыскасы сиздердин кызматыңыздарда да. Жолу дагы жакшы. Мына барып элем да, подъемго бир аз көтөрүлүп эле чоң жолго кошулуп чыгып кетет да. Ушундай туугандар, ушундай сонун үйлөр курулуп жатат Оштодагычы, Кыргызстанда дагычы. Керемет үйлөр. Негизи ар бир үйдө экинчи кабатта спальнялардын ичинде өз-өзүнчө душ жасоо, баягы жуунуу бөлмөлөрүн жасоо бул азыр уже өнөкөткө айланып баштады. Жашоонун мындай баркын билип баштады да адамдарчы, өздөрүнө шарт түзүп баштады да. Мына биягы түз кеткенде жана мүрзөкана, нар жагы МЧС, Ош-Ноокат жолуна чыгат. Бул жерде канал бар. Мына жерде нар дачага өткөн көпүрө бар, аялдама. О, нар жакта көпүрө Тарный базага өтөт. Нар жагы Кыргыз унаа курулуш заводу. Мына бул жерде Туран деген, Абдыкадыр ата деген азык-түлүк маркети бар экен. Ушунун жанынан сразу сол тарапка буруласыздар. Оң тарапка. Түшүп бара жаткан деле үй сол жакта. Дареги түшүнүктүү? 122 ушул маршрутка, ушул жол аркылуу каттап турат. Көрүшкөнчө аман туруңуз.